Президенттин 2027 жылы январда шайлоого барышы укуктуубу? Президент 2027 жылдын мисалы январына чейин отурса болот. Бүгүнкү күндө президентибиз өзүнүн мөөнөтүн өзү кайрылып конституциялык сотко ушуну карап бергиле, талдап бергиле десе болобу? Укуктуу. Кимиси биринчи өттү болуп эсептелет? Президенттик шайлообу же референдум биринчи? Кимиси кимисине баш ийип калат ошондо? Де факто экөө бир күндө өтүп атабы, значит экөө бир күндө расмийдештирилген деп биз санайбыз да, бул эл үчүн де факто. Экинчи, срокко бара албайт деген ойлор бар. Буга кандай жооп? Президент бүгүнкү күндө 2 срок иштөөгө мүмкүнчүлүгү бар. 6-чакырылыштын депутаттары ошол эле президентке окшоп эле өзүнүн мөөнөтүн 6 жыл толук эле аткарып, өзүнүн ыйгарым укугун 1 жыл ашыкча аткарып койду. Эмне үчүн ага деген мындай чоң талкуу жаралган жок? Ал учурда бизде саясий жагдай бар болчу. Өлкөдө чрезвычайная ситуация же чрезвычайное положение деп коет. Мамлекеттик мына элдин арасынан шайланып келген мамлекеттик атка минерлер өзгөрбөйт да. Ошондо 27 жылы январь айында сиздин юрист катары, жаран катары пикириңизде президент Садыр Жапаров кыжалат болбостон өз мөөнөтүндө шайлоого барса болот, жаран катары шайлоого эгерде баргысы келсе. Жалпысынан бүгүнкү күндө ушундай комплекстүү, укуктук, бейформалдуу, саясий, экономикалык башка жагдайлардын жыйынтыгында президенттин экинчи жолу өзүнүн кандидатурасын коюуга мүмкүнчүлүгү бар жана алардын жыйынтыгында 2027 жылдын январдын 4 жумасында президенттик шайлоо болушу күмөн. Assalamu alaikum, саламатсыздар урматтуу биздин көрүүчүлөр жана катталуучулар. Ар дайымкыдай эле сиздерге пайдалуу болуш үчүн бул жолку да болсо көпчүлүктүн дүйрүн кызытып аткан акыркы президенттик шайлоо жакындаган сайын политикадагы кызуучулар боюнча бүгүн ошону талдаш үчүн өз адисин чакырдык. Юрист эжекебиз Таттыбүбү Эргешбаева. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Биз сизди чакырганыбыздын себеби соц тармактарда деги эле жогорку кеңеште болобу, кайсыл жерде болбосун кызуу талкуу жүрүп жатат. Президенттин шайлоого барышы же барбашы же ошол 5 жыл, 6 жыл деген талаш тартыштын үстүндө өтө көп талкуу жүрүп атат. Ошондуктан сизди чакырдык. Анан адегенде эле президенттин 2027 жылы январда шайлоого барышы укуктуубу, мыйзамдуубу деген суроону бергим келип турат. Саламатсызбы? Чоң рахмат чакырганыңыз үчүн. Негизи бизде мыйзамдык жагдайларга таянып айтсак, бүгүнкү күндө президенттин 2027 жылдын акырына чейин мөөнөтү узартылып кеткени бул мыйзамга дал келбеген учур. Бирок бул жерде мыйзамдуулук менен легитимдүүлүктүн ортосунда айырмачылык бар да, мен түшүндүрө кетейин. Мыйзамдуулук деген ар кандай формалдуу жана башкача жолдору менен интерпретация же болбосо толкование деп коет, ошону жасашса болот. Негизи бизде мына президент Садыр Жапаров 2021 жылдын 10 январында шайланган. Ошол менен кошо ошол учурда өлкөдө жалпы референдум өткөн, конституцияны өзгөртүү боюнча. Бирок конституцияны кабыл алуу учурунда 2 этапта өткөн. 10 январда президенттик болобу же парламенттик болобу деп 2 форма добушка алып чыгылып, анын жыйынтыгында президенттик форманы эл тандаган. Президенттин инаугурациясы январдын акырында болгон, 2021 жылдын. Эми ошонго карабастан Конституциянын 2 бөлүгү апрелде референдум аркылуу өтүп, Конституциянын жаңы версиясында концепт кабыл алынган. Бирок ал ишке 2021 жылдын 5 майында күчүнө кирген. Эми 2010 жылы 1 версиясында кабыл алынган, бирок кийин өзгөрүүлөр менен 2016 жылдын конституциясына таянып айтканда, президенттин мөөнөтү 6 жыл түзчү жана бир жолу гана президент болууга укуктуу болчу. Садыр Жапаров президент ошол конституция менен шайланып келген. Жана ошол конституция менен 10 январдан баштап 5 майга чейин 4 ай бою иштеди.
мына ошол убакытты мындай временное положение деп атап коюшканда, бирок убактылуу мөөнөттүн аткарылышы бул президенттин мөөнөтүнө эч кандай таасирди бербеш керек болчу. Бул түздөн түз мамлекеттик институттардын жана жалпы өлкөдөгү мыйзамдык чөйрөнүн иштеп кетишине, мисалы соттор автоматтык иретте жумушунан айрылбастыгына, же болбосо аткаруу бийлигинин мүчөлөрү мурдаңкы конституция менен жалпы жаңы мыйзам кабыл алмайынча ошондой тарапта иштеп турууга мүмкүнчүлүк түзгөн. Бирок бүгүнкү күндө түзүлгөн жагдайларга караганда, эгерде президент 2021 жылдын 10 январында шайланса, бүгүнкү күндөгү иштеп жаткан конституцияга таянганда анын мөөнөтү 2026 жылдын 10 январында түгөнмөк. Бул конституциянын 67 беренесинин 1 пунктуна таянып айтканыбызда. Бирок юристтер ар кандай чечмелеп, мисалы конституциялык сотко кайрылуу болгон эмес, жогорку кеңештен бул жөнүндө чоң талкуу болгон эмес, жана эч бир мамлекеттик институттардын атынан бул боюнча чоң талкуу же расмий запрос болбогон. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул практика сакталып калды. Эми кээ бир учурларда миш-миштер чыгып атат. Социалдык тармактарда, медиада президент мисалы алдын ала өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотуп, өз каалоосу менен бул конституциянын менин билишимче 72 беренесине таянганда, президент ошо досрочный выбор өткөрүүгө мүмкүнчүлүгү бар деп. Эмне үчүн айтып атышат? Эмне дегенде, кээ бир саясатчылар, кээ бир конституциялык тармактагы күчтүү юристтер, алардын ою боюнча президенттин мөөнөтү мына январдын акырында бүттү, мындай санаганда, эми кайра башынан шайлоо өтүүгө мүмкүнчүлүк бар деп. Бизде анда дагы жагдай ачылат, укуктук вакуум деген. Мына президент өз каалоосу менен, же болбосо кандайдыр бир ооруга чалынып, же болбосо өтүп кетип, ошондой, же болбосо вотум недоверия парламент тарабынан берилип, башкы прокуратура тарабынан тастыкталынып атып, президент эгерде жумушунан айрылса, президенттик өзүнүн намынан айрылса, анда өлкөдө укуктук вакуум түзүлөт. Анын ордуна же кабинет министрлеринин төрагасы, мурдаңкы премьер-министр, же жогорку кеңештин төрагасы убактылуу президенттин милдетин аткаруучу функцияны кайра башынан ээлеп калыш керек. Шайлоо өткүчө. Бирок бизге укуктук вакуум зарылбы деген маселе. Ошондуктан бүгүнкү күндө эмнени айта кетиш керек? Жалпы Кыргызстандын мыйзамына таянганда, бул эки эле 3 мыйзам бар дейли. Бул мурдаңкы иштеген конституция, биринчи версиясы 2010, экинчи версиясы 2016 жылы өзгөрүүлөр менен кабыл алынганы. Жана бизде жаңы концепт менен, жаңы формада кабыл алынган 2021 жылдын 5 майындагы конституция, жана ошо конституцияны ишке киргизүү, жана ошо конституцияны кабыл алуу жана ишке киргизүү боюнча атая гана мыйзам бар. Ошол жерде 5 бөлүгүндө каралган нормалар бар. Бирок ал нормалар мамлекеттик мекемелердин, мамлекеттик институттардын түз стабилдүү иштешине, жана адамдардын укуктары сакталышына, жана эл мамлекеттик кызмат менен камсыз болууда гана жазылган нормалар болчу. Система иштеп туруш керек. Ооба, ошондой болчу. Эми эл аралык кичине биздин кошуналарга таяна кетсек, мына бул жерде мен өзүмө айта келдим. Мисал катары айтып коеюн, мына Грузияда дагы конституциялык реформа болгон 2017-18 жылдары, бирок ошол убакыттагы башчылар өзгөрүлгөн эмес да. Казакстанда болгон 2017 жана 22 жылдары өзгөрүүлөр, бирок андан кийин президент өзгөрүлгөн эмес. Бизде деле билесиздер, мисалы конституцияга өзгөрүү 2016 жылы кирген, бирок андан кийин автоматтык иретте ошол убакыттагы президент Атамбаев өзүнүн ыйгарым укуктары токтотулган эмес. Ошондуктан Арменияда болгон, Украинада болгон, бул негизи Венециялык комиссия бар, бул Совет Европы жана башка демократиялык өлкөлөр кабыл алган атая мындай авторитардуу конституциялык жана адамдардын укугун сактоо тармагындагы укуктук институт. Эми алардын сунушу биз үчүн
сунуш иретинде кабыл алынат, бирок мамлекеттер ал биз демократиялык укуктук өлкөлөрбүз деп өзүбүздү санагандыктан алардын сунуштарын биз кабыл алууга аракет кылабыз. Венециялык комиссия дагы айтып атат, эгерде өлкөнүн ичинде конституциялык референдум болсо, концептуалдуу иретте кандайдыр бир башкаруу формасы өзгөрбөсө же болбосо өтө чоң жагдай болуп кандайдыр бир өтө чоң саясий өзгөрүүлөр чоң согуштун жыйынтыгында өзгөрүлбөсө, анда президенттердин өзгөрүүсү, өлкө башчыларынын өзгөрүшүнө кажет жок деп. Болгону бүгүнкү күндө чоң талкуу элдин арасында, кээ бир жерлерде туура мыйзамдык жагдайлар келтирилип атат, кээ бир жерлерде саясатташтырылып кетирилип атат да. Бул президент бүгүнкү күндө ровно 5 жыл иштеп кетиш керекпи? 67 беренеге, конституцияга таянып, же 6 жыл иштөөгө мүмкүнчүлүк жана жагдайлар болобу деген гана маселе каралып атат. Эми менин жеке оюм юрист катары, парламент эмне үчүн берилген бизге? Парламенттин укугу бар болчу. Мисалы, бул маселени трибунадан көтөрүүгө. Парламенттин ичинде атайын комитет бар, конституциялык мыйзамдар, адамдардын укугу, соттордун мыйзамдуулугу боюнча иштеген. Мына ошолор бул маселени, мисалы, президенттин атына запрос жиберсе болмок 1 жыл мурун, 2 жыл мурун бул маселени иреттеш үчүн. Жок дегенде өздөрүнү алдын ала шайлоо өткөрөрдө мурда дагы, президент мырза, сизде мондой жагдай түзүлүп калышы мүмкүн экен, андан көрөкчө сизди шайлоого алып барсак деген сунуш болушу мүмкүн эле да. Болушу мүмкүн эле. Караңыз, мына президенттер 7-созовдун депутаттары болгону 4 жыл отурушту. Эгерде президенттер акырына чейин 5 жыл отурам десе, президенттер билесиздер, инаугурацияны улар 2021 жылдын декабрынын акырында алышкан, или 15 или 20. То есть 28 ноябрда 2021 жылы парламенттик шайлоо өткөн, анан декабрдын ортосунда булар инаугурация болгон да, анан депутаттык мандатты алышкан. Эми эмне кылса болмок эле? Булар айтса болмок. Биздин расмий ыйгарым укуктарыбыз ошо 2026 жылдын ноябрында бүтөт. А сиздин мандатыңызга тиешелүү кандайдыр бир укуктук коллизиялар чыгып калат экен. Сураныч, андан көрө өз мөөнөтүндө президенттик шайлоону өткөрүп берели, а парламент акырына чейин 5 жыл отуруп койсун деп. Ошондо шашылыш иретинде 8-Созовдун депутаттары шайланбай турса болмок. Эмне дегенде, анга баардык мыйзамдык мүмкүнчүлүктөр жана шарттар бар болчу. Бирок бул бүгүнкү күндөгү бийликтин чечими. Мен айта кетейин, 2021 жылдын 5 майында кабыл алынган конституцияга карата биз бүгүнкү күндө жөнөкөй президенттик эмес, өтө күчтүү президенттик мамлекетте жашайбыз. Бүгүнкү күндө өтө маанилүү чечимдерди президенттик администрация жана укук коргоочу органдар, анын ичинде коопсуздук органы кабыл алат. Калган жалпы мамлекеттик мекемелер де юра кандайдыр бир эркиндүүлүгү жана легитимдүүлүгү болгону менен, бирок де факто президенттик администрацияга жана анын чөйрөсүнө баш ийүүгө милдеттүү. Бул биздин өзгөчө укуктук, саясий укуктук абалыбыз. Мен мисалы көз карандысыз юрист катары бул маселени 2020 жылдан бери чагылдырып келем. Жана бул өлкөдөгү болгон реалдуулук. Ошол нерсе таасир бердиби дейм. Экинчи маселени карасак, мисалы конституциялык сотко запрос жиберишсе болмок да. Бул дагы өзгөчө мамлекеттик мекемелер. Жогорку кеңештин комитети. Ооба, же болбосо президент өзү жиберсе болмок. Кандайдыр элдер жиберсе болмок. Бирок эми бул нерсеге түздөн түз конституциялык сот дагы жооп бериши кыйын. Бирок конституциялык сот эл аралык практикага таянып, кандайдыр бир Венециялык Венециялык комиссиянын стандарттарына таянып, кандайдыр бир учур менен 6 айдын ичинде жакшы бир жооп берсе болмок. Бирок азыр деле кеч эмес конституциялык сотко бергени, бирок азыркы учурда муктаждуулук төмөндөп эле калган конституциялык сотко кайрылууга. Эмне дегенде, убакыт өттү. Мына анан дагы бир нерсени айта кетиш керек. Конституциялык соттун чечими, эгерде президенттик администрация кайраттанбаса, анда кандайдыр бир маселелердин айынан ал жерде мыйзамда өзгөчө перечень бар.
мисалы улуттук коопсуздукка, улуттук баалуулуктарга жана жалпы мыйзамдуулукка президенттин ойлонушу боюнча же анын администрациянын позициясы боюнча дал келбесе, анда кайрадан ошол Конституциялык соттун чечимине возражение жиберүүгө укугу бар. Кайра башынан карап чыгууга жагдайлар ачылат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө Конституциялык соттун дагы механизми өтө эффективдүү деп мен саналбайм да. Анан дагы бир маселе бул президенттин чөйрөсүндөгү иштеген юристтер ошол кандайдыр бир сунуштарды бергенчи. Эми бир эки саясатчы айтып кетти, бул деген мурдаңкы Аскар Акаевдин заманынан келип аткан юристтер. Жакшыбы, жаманбы, бирок ушул ойдо күч бар да. Мына бизде канча деген жаңы муун юристтер чоңоюп келип атат, бирок ушу президенттик администрацияны көп учурларда ушундай кызыктар юристтер курчап алышат да. Кандайдыр бир ар кандай жолдор менен. Эми мен айта кетет элем, бүгүнкү күндө бул менин жеке позициям. Мен ушул позицияга карманам. Өлкөдөгү дестабилдүүлүк болбош үчүн, улуттук коопсуздук сакталып, өлкөдө кандайдыр бир саясий укуктук вакуум түзүлбөш үчүн президент ошо 2027 мисалы январына чейин отурса болот. Анан экинчи мөөнөтүнө барса боло берет. Экинчи мөөнөткө барууга толук укугу бар. Ал ошо 67-берененин Конституциянын 2-пунктуна таянып айтканыбызда, президент бул Конституция боюнча 2 мөөнөткө барууга укуктуу. Анан кээ бирлер мындай чечмелеп атпайбы, мисалы, мурдаңкы Конституция менен 4 ай иштеп калды да, шайлангандан кийин анан жаңы Конституция менен калган мөөнөтүн иштеп атат да. 5 жыл 8 ай. Ошондой жалпысынан эгерде 27-жылдын январына чейин болсо. Бирок андай эмес, эл аралык практикада Венециялык комиссиянын дагы көптөгөн өлкөлөрдүн практикасына таянсак, эгерде адам өз мөөнөтүндө иштесе, бирок анда бул 2 срок деп саналбайт. Бул 1 срок. Бул эми чыныгы доктриналдуу эле тема. Бул көптөгөн өлкөлөрдө болгон абал. Мисалы, кандайдыр бир Конституция, Казакстандын Конституциясы деле өзгөрүлдү. Биз Казакстандын Конституциясы өзгөрүлгөнү менен мына президент Касым-Жомарт Токаев кайра башынан шайланды сразу ошондон кийин. Ошондо эле улантып кетти, өзүнүн мөөнөтүндө эле иштеп атат. Ооба, иштеп атат. Болгону өзүнүн мөөнөтүнөн ашпаш керек да. Биз ушул жерде Аскар Акаевдин учурунда кандай абал болсо, мисалы, аткаруу убактылуу аткаруусу менен исполняющий обязанности президента Роза Отунбаева дагы болгон го. Ошол учурда убактылуу нормалар менен, убактылуу мыйзамдар менен башкарып калганда, бул бирок өлкөдөгү өтө кырдаал болчу жана ал учурда шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок болчу. Же мурдаңкы президент калып иштеш керек болчу, же премьер-министр иштеш керек болчу, же жогорку кеңештин төрагасы иштеш керек болчу да. Өлкөдө укуктук вакуум болуп калганда, ким иштерин билбестен анан кандайдыр бир адамды ошол президенттин ыйгарым укуктарын аткаруучу кылып шайлап коюшкан. Мен ойлойм да, ошол учурда эми бул убакыт өттү, биз кайтара албайбыз. Бирок президенттин милдетин аткаруучу эмес, жок дегенде премьер-министр эле кылып койсо болмок. Бирок премьер-министрди шайлай турган мамлекеттик мекемелер жок эле да. Ошондуктан убактылуу комиссия түзүлүп, убактылуу комиссия ошо президентти шайлоого мындай керектүү деп көрүшкөн да. Эмне дегенде, мыйзам боюнча чектөөлөр бар да, премьер-министрди дагы шайлоодо өтө чоң мыйзамдык процедуралар өтүш керек. Биринчиден парламент легитимдүү болуш керек, мыйзамдуу иштеген. Ал убакта чыныгы саясий укуктук вакуум болуп калган. Ошондой учур болгон. Аскар Акаевдин учурунда мына билебиз, бул 91 Аскар Акаев 95 жана 2000-жылдары анын учурунда Конституциялык сот чечим чыгарып берип койгон. Ошол учурда Конституциялык соттун төрайымы Чолпон Баякова болгон. Жана ал жерде мынтип айтып коюшкан, мисалы, бизде деген переходный положение бар. Ошо переходный положениедагы болгон нормалар бул срок болуп саналбайт. Бирок анын учурунда айта кетиш керек, Конституциялык сот саясий чечим кабыл алып берип койгонда, бул кийин тарыхта дискуссия боло турган маселе. Бүгүнкү күндө, мисалы, Садыр Жапаровдун башкарып аткан мөөнөтүндө Конституциялык соттун тиешеси жок. Конституциялык сот өзү менен өзү демилгелеп карабайт суроолорду. Бул принципиалдуу суроо. Мисалы, Конституциялык сот бир гана ким кайрыла алса, субъекттер бар, атая кайрыла ала турган бул мамлекеттик мекеменин башчылары,
ошо мамлекеттик институттун башчылары жана жөнөкөй эл кайрылууга укуктуу Кыргызстандын жарандары. Бирок ошо кайрылган учурда гана Конституциялык сот карайт. Өзү менен өздөрү реакция кылып, өздөрү тергөө жүргүзүүгө укугу төмөн же жок деп койсок Бүгүнкү болот. күндө президентибиз өзүнүн мөөнөтүн өзү кайрылып Конституциялык сотко. Ушуну карап бергиле, талдап бергиле десе болобу? Болот, укуктуу. Мен мисалы буну теория негизинде эле айтып атам. Эмне дегенде азыркы учурда кайрылганга кечирээк болуп калбадыбы деп. Бирок дагы эле кайрылууга мүмкүнчүлүгү бар. Бирок Конституциялык соттун алдын ала кандай чечим чыгарып берүүсү мен үчүн белгилүү да. Эмне дегенде Конституциялык соттун мындай механизми ушинтип түзүлгөн. Булар көбүнчө президенттик администрациянын эркине көз каранды болуп калган. Акыркы киргизилген мыйзамдарга таянып айтканыбызда дагы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө эмнени айта кетиш керек? Мына бул нерсеге мен мындай карайм да. Кыргызстанда 3 жолу саясий дестабилдүүлүк болду. Кыргызстанга эч жакшы нерсе алып келбеди бул саясий дестабилдүүлүктөрчү. Эми бүгүнкү күндө жагабы, жакпайбы, мыйзамдык механизмдердин шайлоо жана референдумдун негизинде президент, жаңы жогорку кеңештин курамы жана референдум болуп жаңы иштеп жаткан конституция ишке кирген. Биз буну мен юрист катары де факто кабыл алгам. Ошол нерсе менен иштеп келе жатам. Ошол боюнча өлкөдөгү көптөгөн мыйзамдык жана социалдык, саясий, экономикалык процесстер ишке аткарылып атат. Эми ортодон саясатчылар чыгып тарыхка кайрылса, бул саясатчылардын жумушу. Бирок юрист катары мен мыйзамга таянып баа берип коюш бул менден милдет. Мына мен айтып атам, срогу канча болсо 5 жыл, ошончо гана иштеш керек болчу деп. Бирок жаран катары, мен өзүм таттуу бүбү катары эмнени айта кетет элем, бүгүнкү күндө мен өлкөдө укуктук вакуум болушун каалабайм. Бул ушул маселе. Ошондуктан мыйзамдык чечмелеме бизде кандай? Өзү негизи бизде мына азыр январдын акырына чейин шайлоо өтүш керек болчу. Эгерде өтпөсө, эч бир документацияда жазылбаса, бирок де факто баары кабыл алып атса, анда кийинки президенттик шайлоо 2027 жылдын январь айынын 4 жумасында болуш керек. 4 неделя, вот января деп турат да. Жекшемби күн. Ооба, ошол күнү. Эми ошонго даярданыш керек. Ортодон көп ойлор болот. Бирок бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанга дагы 4 жолу мисалы укуктук вакуум, мисалы ошол президенттин башкаруу мүмкүнчүлүктөрү, функциялары башка мамлекеттик мекеменин, башка мамлекеттик аткаминердин колуна же өткөрүлүшүнө биз дагы жол бербешибиз керек. Бул эл аралык аренада көптөгөн репутациялык суроолорду дагы, жагдайларды дагы жаратат. Анан кээ бир учурларда болот 3 ай, 4 ай өтүп атканы менен, бирок ошолордун арасында көп глобалдык, регионалдык суроолор чечилип калышы мүмкүн. Ошон үчүн саясий туруктуулук бул эң маанилүү. Бул менин мындай жарандык позициям да. Ошон үчүн бүгүнкү күндө комментарийлерди берип атканда өтө мындай бир жагынан коркунуч менен бересиң да. Бул эмне дегенде өтө маанилүү тема. Бул бир гана президенттин ыйгарым укуктары эмес, бул өлкөнүн жалпы саясий стабилдүүлүгү жана улуттук коопсуздугуна тиешелүү суроо. Менде ушул жерде тактачу суроолорум бар. Мисалы, сиз айтып кетпедиңизби? Президент эски конституция менен келди, шайланды. Ошол эле кезде бир күндө президенттик шайлоо менен референдум өттү. Биз башкаруу формасын тандап алдык, өзгөрттүк мындайча айтканда. Ошол эле Венеция комиссиясы айтып атат, кандайдыр бир башкаруу формасына өзгөрүүлөр болгондо досрочный шайлоо болуш керек. Эми бул жерде суроо жаралат. Экөө бир күндө өтүп атат. Кимиси биринчи өттү болуп эсептелет? Президенттик шайлообу же референдум биринчи? Кимисине баш ийип калат ошондо? Венециялык комиссия мындай кандайдыр бир так бизге сунуштарды бербеген да бул боюнчачы. Биз кантип санайбыз? Мисалы, бул документтерге караганда бизде БШКдан өтөт да, бирок БШКдан өткөндө Кыргызстандагы өтүп жаткан референдум өзүнчө
документ өзүнчө мыйзамдын негизинде каралат. Анан президентти жана жогорку кеңешти шайлоо бул конституциялык мыйзамдын негизинде каралат да. Ошол үчүн бул жерде бул башка эки мыйзам. Жана бул жерде саноо мүмкүн эмес. Мисалы, юридикалык гана техникалык суроолор бар. Входящий номер, мисалы, зарегистрированный постановление о выборах 59, анан экинчиси 60 деп калса, бул техникалык суроо. Бирок де-факто экөө бир күндө өтүп атабы, значит, экөө бир күндө расмийдештирилген деп биз санайбыз да, бул эл үчүн де-факто. Ошон үчүн бул нерсеге өтө чоң, деталдуу көңүл бурууга кажет жок. Венециялык комиссия бир эле нерсеге жалпы өзүнүн жалпы сунушун берип атат. Бул мисалы 10 январда президент шайланып келсе 2021 жылы, анан кийин конституциянын жаңы версиясы 2021 жылдын 5 майында ишке кирип атса, анда президенттин кайра башынан шайланып келүүгө өтө кандайдыр бир чоң жагдай жок деп. Болот чектөөлөр кайсыл учурда, эгерде конституциянын өзүндө түздөн түз жазылган норма болсо, кайра башынан шайлоо өткөрүлсүн деген. Бирок андай норма жок болсо, кардиналдуу саясий укуктук реформа жок болсо, анда мына дүйнөлүк практикада дагы болгон өлкөлөрдүн абалынын негизинде президент өзүнүн ыйгарым укуктарын сактап кайра иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүгү болот. Эми ушул жерде дагы бир пикирлер бар. Ача пикир деп атпайбызбы? Мондой пикир бар. Ошол эле Исхак Абсаматович айтып кетип атат. Бул мурунку конституция менен келген, демек бир эле срок иштеш керек деген дагы ойлор бар да. Мисалы үчүн экинчи срокко бара албайт деген ойлор бар. Буга кандай жооп? Биз негизи мындай болот да, президент Садыр Жапаров 2016 жылы акыркы жолу өзгөрүлгөн конституциянын негизинде президент болуп шайланган. Бирок өзүнүн калган 4 жылдан ашык мына бүгүнкү күндө мөөнөтүн 2021 жылы кабыл алынган конституциянын негизинде аткарып жатат. Эгерде Исхак Абсаматовичтин оюна таянсак, анда президент чечим кабыл алган учурда, эл аралык мамилелерди куруу учурунда дагы мурдаңкы конституцияга таяныш керек болчу. Эл аралык доктринага жана практикага таянганыбызда, эгерде мыйзам бүгүн кабыл алынса, эртең ишке кайсыдыр бир мөөнөттө өзү жазылат да, мисалы 10 күндүн ичинде 14, 30, жарым жылда ишке кирет деп. Ошол убакыттан баштап ишке кирип баштаса, президент болобу, башка атка минерлер, жөнөкөй жарандар, чет өлкөлүк жарандар, жөнөкөй адамдар болобу, бардыгы жаңы ишке кирген мыйзамга башыйыш керек. Ошондуктан президент бүгүнкү күндө 2 срок иштөөгө мүмкүнчүлүгү бар. Мен дагы бир ойду угуп калдым. Убактылуу мөөнөттөгү кабыл алынган, шайланган президент андан кийин 2021 жылдын кабыл алынган конституциясы менен иштеп келип атпайбы? Биз буну 2 срок иштеди, 2 мөөнөт иштеди деп санасак болот деп. Бул дагы туура эмес чечмелеме. Эмне дегенде, мен эмне деп айта кетсем, бул жерде мындай да, эч бир өлкөдө, дүйнө жүзүндө конституциялык нормалар математикалык расчеттой иштебейт. Бул ар бир өлкө өзүнүн ичинде өзүнүн жарандары жана мамлекеттик мекемелер, институттар өздөрүнүн алына жана башына деңгээлине жараша өздөрү көбүнчө эрежелерди кабыл алышат. Дүйнөлүк практикада Венециялык комиссияга окшогон белгилүү мындай биз урматтаган институттар жалпы нормативдерди бизге көрсөтүп берет. Жол, концепт көрсөтүп берет. Направление гана. Ооба. А деталдаштырылган нормаларды ар бир мамлекет өзү кабыл алат. Жана бул конституциялык доктриналарды жакшыраак изилдегениңде биз тарыхка дагы кайрылабыз да, бул бир гана бүгүнкү күндөгү биздеги современный тарых эмес да. Бул эң биринчи мамлекеттер жакшы курчалып электе, конституциялар жок
кезде, мисалы биринчи дүйнөлүк согуш учурунда, экинчи дүйнөлүк согуш учурунда кандай замандар болгон, мамлекеттер бири бири менен ички жана тышкы чечимдер кандай кабыл алынган, ошонун баардыгы конституциялык доктринада. Эми биз бул жерге таянганыбызда бул чечимдер, мисалы өзгөчө уникалдуулугу бар чечим экс-президент Аскар Акаевга тиешелүү, убактылуу иштеп кеткен президент Роза Отунбаевага тиешелүү, бүгүнкү күндө Садыр Жапаровдун 5 жылдык эмес 6 жыл мөөнөтү узартылып кеткен жөнүндө бул уникалдуу, өзүнчө эл кабыл алса легитимдүүлүк болду, эл тарабынан нааразычылык болсо анда легитимдүүлүгү жок болот деп саналган кандайдыр бир түшүнүк. Ошол үчүн мисалы юриспруденцияда биздин профессияда өлчөмдүүлүк бар. Кайсы тармакта? Мисалы жарандык сот процесстерде, административдик сот процесстерде. Эмне дегенде так иштеген мыйзамдар бар. Мына налогту төлөбөй койдуңбу, күндө пеня мынча сомдон кетет деп. Эгерде мисалы жол эрежесин буздуңбу, мисалы 5000 сом штраф салынат деп. Анан бул тармактагы иштеген юрист жана адвокаттар элдерин кызыкчылыктарын тейлегенде кандайдыр бир расчетко дал келген, мыйзамда четко көрсөтүлгөн коэффициенттер менен сен элдердин, мекемелердин кызыкчылыктарын тейлесең болот. Бирок конституциялык укук бул жерде концептуалдык нормалар көрүлөт, калган нерселер бул эл менен бийликтин ортосундагы келишимге түшөт. Анан ортодон көп жыл юрист, анан саясатчы болгон адамдар болот. Ошолор өздөрүнүн ой пикирин жана жашоого көз карашын сунуштап баштайт. Ошондой эле кызыкчылыгы деле болушу мүмкүн. Анан кандайдыр бир саясий кызыкчылыктар дагы болушу мүмкүн. Ошон үчүн элдерге түшүндүрүп кетейин деп атам да, мисалы конституциялык укук менен жарандык укуктардын ортосундагы айырмачылык ушунда. Жарандык укукта кандайдыр бир процессуалдык, административдик нормаларда өлчөмдүүлүк принцип бар. А конституциялык укукта бул жерде көбүнчө келишим. Бул көп нерселер, негласный, устный. Ооба. Анан көп учурларда эл кабыл албай коет го, кандайдыр бир мыйзамдарды чыгарсаң, эл кабыл албай коет. Конституциялык нормаларды чыгарсаң, эл кабыл албай коет. Бунун түбүндө легитимдүүлүк жок. Башкача айтканда, эл аралык нормаларга таянып, мурданкы иштеген өлкөдөгү, региондогу практикаларга таянып, элдин макулдуулугу, элдин нааразычылыгы көп болгон тенденцияда кабыл алынган чечимдерди легитимсиз чечим деп коет да. Бунун дагы чоң түшүндүрмөсү бар. Ошон үчүн бул конституциялык укукта көптөгөн саясий укукка тиешелүү болгон чечимдер, булар өтө көп учурда критикага алынат жана бул жерде көптөгөн жаңы жагдайлар чыгышы мүмкүн. Бирок бир континентте кабыл алынган чечим экинчи континентке дал келбеши мүмкүн. Кандайдыр биз бүгүнкү күндө мен өзүм демократиялык өлкөмүн деп чыныгы укуктук өлкөнү өнүктүрбөгөн өлкөлөрдүн арасында мындан беттер прецеденттер болушу мүмкүн. Бирок алар биз үчүн позитивдүү мисал катары каралбайбыз да. Бүгүнкү күндө дүйнөдө болуп аткан окуяларды деле алсак. Ооба. Андай өлкөлөр көп да, өзүңүз билесиз. Эми азыр моундай жыйынтыктоочу дагы суроо кылып кеткенме келет бул тема тууралуучу. Ошондо биздин бүгүнкү күндөгү президентибиз Садыр Жапаров 5 жылды бүтүп 6 жылга кетип атканы деле легитимдүү. Анан өзүнүн каалоосу болуп, жарандык каалоосу болуп, экинчи срокко барганы деле юридикалык жактан укугу бар. Бул жерде биз сиз менен Канат мындай айтышыбыз керек да, эл элек да. Биз легитимдүү жагын айтышыбыз кыйын. Биз бир гана кайсы тарабын айта алабыз? Бүгүнкү күндө мыйзамдык түздөн түз жагдайлар жок. Президентти 5 жылдан көбүрөөк мөөнөтүн узартып, өзү менен өзү иштеп кетүүгө. Бирок түздөн түз чектей турган, аны жоопкерчиликке тарта турган дагы механизмдер жок. Ошондуктан бүгүнкү күндө кандайдыр бир укуктук вакуум бар, бирок саясий уламдуулук, өзүнүн ишмердүүлүгүн улантууга жана стабилдүүлүктү сактоого факторлор бар.
мамлекеттик мекемелер бүгүнкү күндө бирөөсү дагы претензия көтөрбөй, эч бир мамлекеттик институттун башчысы буга каршы чыкпай, элдин арасында кандайдыр бир жалпы кабыл алуу болуп, мамлекеттик жарандык процесстер иштеп келип жатат. Мен сиздин жообуңуздан мондай түшүнүп атам, мындай жалпак тил менен түшүнүгүмө айтып берсем да. Мисалы жеке сот териштирүүлөр болуп калабы, юридикалык иштер болуп калабы, бул жерде мындай так нормалар бар, а бирок саясий майданда бул жерде мындай элдин катмары көп болгондуктан мындай обтекаемый закондор кабыл алынат, анан ошого жараша мындай элдин настроениясы мамур жумур жашап атса, демек бул коомдо мындай кабыл алуу болуптур деген. Кандайдыр бир келишим бар да, мындай. Ооба, мага жакпашы мүмкүн юрист катары, башка саясатчыга жакпашы мүмкүн. Эгерде процесстер жакшы жүрсө, эч ким президентти кетирбей атса, мисалы, эч ким президентке түздөн түз каршы чыкпаса, конституциялык сотко жиберилбесе бүгүнкү күнгө чейин, анда кандайдыр бир бейформалдуу иштеп жаткан келишим бар. Мисалы, бийлик айтышы мүмкүн. Силер политикага киришпегиле, саясатка киришпегиле, жашооңор жакшырат, жолуңар курулат, айлык маянда көтөрүлөт. Бирок силер ушул саясатка киришип, ызылдабай эле койгулачы дегенди эл унчукпай макул эми ошентсе ошентели, жолубуз жакшы болсун, эс алайлы бир жылда бир деген мындай негласный келишим бар деп койсок болот экен да. Бул конституция, бул президенттин срогуна тиешелүү эмес, бирок президент тарабынан берилген анттын негизинде деле болушу мүмкүн. Азыр биз президенттин мөөнөтү жөнүндө сүйлөп атканда, бул жерде элдердин арасында бүгүнкү күндө ушундай түшүнүк болушу мүмкүн да. Бирок мен мисалы же сиз дагы айта албайсыз, бул эл тарабынан кабыл алынган деп. Бирок бүгүнкү күнгө чейин фактка таянсак, бул жөнүндө маселе чоң чыккан эмес. Анан экинчиси, президент экинчи срогго барууга укуктуу. Эмне дегенде бул жалпы бир срок иштеди. Анан дагы бир нерсе, досрочные выборы деп атпайбы, алдын ала. Анда эмне кылыш керек? Президент өзүнүн полномочиясын өзү заявление жазып, же кандайдыр бир башка конституцияда каралган маселелердин айынан бул өзүнүн мандатынан айрылыш керек, президентмин деген. Ошондо анын ордуна президенттин ыйгарымын аткаруучу же кабинет министрлеринин төрагасы же же болбосо жогорку кеңештин төрагасы отуруп туруш керек. Эмне дегенде укуктук вакуум болот. Мына ошол учурда жаңы президенттик шайлоо болот. Бирок бүгүнкү күндөгү иштеп жаткан президент кайра башынан өзүнүн кандидатурасын коюуга укуктуу болот. Ошо менен жалпы болгон менин ушу юрист катары мыйзамга таянып айтканым арасынан өзүмүн дагы татуу жаран катары оюм болуп кетти. Бирок жалпы мүнөздөмө ушул. Ошол эле кезде жана ача пикирлердин дагы бир тарабы Феликс Шаршембаевич Кулов дагы өзүнүн пикирин айтты. Ал киши айтып атат, бүгүнкү күндө андай шайлоого баруунун, алдын ала шайлоого баруунун кажети жок. Анан президент экинчи мөөнөтүнө деле барган эч кандай тоскоолдук жок деп пикирин айтты. Ал жөөсүн мындай айтып атат. Кандайдыр бир саясий окуялар болот, эл аралык жыйындар болот биздин Кыргызстан Бишкекте. Анан көчмөндөр оюну болот, ошого такап атат да. Бирок мындай суроо жаралат. Эгерде бул прецедент болуп калбайбы? Эгерде ушундай нерсе, ушундай окуялар, саясий, эл аралык жыйындар себеп болду деген түшүнүк калып, президент өзүнүн срогун ошон үчүн отуруп койду, себеп дегенде биз Шанхай коомунун жыйынын өткөрүп алышыбыз керек, тынч калышыбыз керек деп туруп, анан кийинки жылдары, мисалы үчүн ошол эле президент демек боло берет экен деп, кандайдыр бир конституциялык бузууларга барганы прецедент болуп калбайбы? Сиз өтө жакшы маселени көтөрдүңүз. Бул Феликс Кулов саясатчы. Бул кишинин айткан ою, бул саясий ой. Бул жерде укуктук мүнөздөмө өтө төмөн. Бул чыныгы өз оюн айтууга укуктуу, бул өз оюн айтып атат. Бирок эмнени айта кетиш керек? Прецедент булга чейин түзүлдү. Бул Аскар Акаев экс-президенттин учурунда конституциялык сот дүйнөлүк практикада каралбаган өзгөчө жагдайды прецедент катары түзүп берип койгон. Мен ойлойм,
биздин ошол экс президент Аскар Акаев болгон учурду эл аралык практикада дагы мисал катары кийин карашат. Азыр мисалы Садыр Жапаров президент бүгүнкү күндө иштеп жаткан президент 5 жыл эмес 6 жыл башкарып атканына караганда бул дагы бир прецедент катары түзүлөт. Ооба. Бул нерсе, бул жагдай дагы көп жыл көтөрүлөт. Үчүнчүсү Роза Отунбаева президенттин ыйгарым укуктарын аткаруучу катары шайланганы ошол учурда убактылуу өкмөт эмес бийлик түзүлгөнү жалпы бул дагы өтө чоң прецедент катары каралат. Ошон үчүн Кыргызстандын 34 жылдан ашык болгон тарыхында 3 чоң өтө чоң саясий прецеденттер түзүлүптүр деп конституционщик катары кабыл алып, бул суроолорду кийин илимий негизинде, ошону доктрина деп коебуз да, илимий негизинде изилдеп, андан сырткары көптөгөн жагдайлар бар. Мисалы Жогорку Кеңештин 8 созубу түзүлдү. Ошонун жок дегенде экөөсү убактысынан алдын айрылды да, мисалы мандаттарынан кайра башынан Жогорку Кеңеште эмне түзүлүпчү, курамы түзүлүп, шайлоо жарыяланып. Ошон үчүн Кыргызстанда мындай саясий апробация же болбосо көптөгөн саясий толкундар көп болуп турат. Ошонун жыйынтыгында көптөгөн практикалар жүргүзүлүп турат да. Кыргызстан конституциялык тармактагы иштеген юрист жана саясатчылар үчүн үйрөнө турган абдан жакшы бир Бааздарым. Ооба, бааздарым. Буну сиз туура айтып атасыз. Бул прецедент катары сактала турган жагдайлар. Мына ошол эле Жогорку Кеңешти алсак, 6-чакырылыштын депутаттары ошол эле президентке окшоп эле өзүнүн мөөнөтүн 6 жыл толук эле аткарып, өзүнүн ыйгарым укугун 1 жыл ашыкча аткарып койду. Эмне үчүн ага деген мындай чоң талкуу жаралган жок деген суроо да. Эми өз учурунда бир аз талкуу болду, бирок жаралган жок мындай. Бирок ал учурда бизде саясий жагдай бар болчу. Өлкөдө чрезвычайная ситуация же чрезвычайное положение деп коет. Бизде саясий кырдаал болчу. Ошол учурда өлкөдө 3 жолу төңкөрүлүш деп койсок болот, болду, государственный переворот, жана ал учурда саясий дестабилдүүлүк болчу. Саясий дестабилдүүлүк учурунда кандайдыр бир мамлекеттик төңкөрүш, согуш же кандайдыр бир эпидемия, форс-мажор болгон учурунда мамлекеттик, мына элдин арасынан шайланып келген мамлекеттик аткаминерлер өзгөрбөйт да. Мисалы Украинада согуш болуп атат. Президенти өзгөргөн жокко, азыр эми эл талап коюп атат. Арадан 1,5-2 жыл өтүп кеттиби мөөнөтүнөн. Эми президенттик шайлоо болсун деп, бирок бул кандайдыр бир ички жана сырткы факторлордун таасиринин негизинде. Бирок убакыты өткөн учурда дагы согуш болуп атат да, анан шайлоо өткөрүшкөн жок. 6-созувдун депутаттары 1 жыл ашыгыраак иштегенин себеби анга кандайдыр бир жагдайлар болчу. Бирок сиз туура айтасыз. Толугу менен мыйзамдык жагдайлар 100% болбоду, азма-аз болсо дагы болду. Аны шайлоо өткөрүп жиберсе болмок. Бирок ошол учурда билесиздерби, конституциялык мыйзамды депутаттарды шайлоого өтө көп өзгөрүүлөр киргизилип, саясий пропорционалдык система жана бир мандаттуу система чыгарып бөлүп, ошентип өткөрүшкөн го. Ошондуктан дагы узартышкан. Толугу менен, мисалы, мына эми Кудай сактасын, бирок согуш болду, согуштун айынан 100% өткөрүүгө мүмкүнчүлүк жок деген Кыргызстанда жагдай жок эле. Ал үчүн дагы саясий себептер болгон. Эми ушу өйдө конституциялык юрист катары суроо бергим келет. Биздин бүгүнкү күндө дагы талкуу болуп атат, өйдө дагы айтып кеттиңиз. Биз башкаруу системасын өзгөрттүк. Президенттик, мындайча айтканда, супер президенттик мамлекетпиз. Эл макулага ошол эле кезде нааразычылыктын көбү президенттин жеке өзүнө болбосо деле, президенттин жетекчисине, администрациясына көптөгөн нааразычылыктар бар коомдо азыр. Анын мындай коомдо алып жүрүү, эл менен сүйлөшүүдөн баштап, акыркы мындай мыйзамдарды сунуш бергенине чейин. Эми суроо, ошол супер президенттик башкарууда президенттик администрация ушундай эбегейсиз бийликке ээ болгону укуктуу? Бул каралганбы? Бул дагы абдан жакшы суроо. Негизи де юра бизде азыр Казакстанда дагы президент конституциялык реформа өтүп атат. Бирок Кыргызстандагы болгон де юра көрсөтүлгөн президенттин ыйгарым укугу
Азербайджан, анан Туркменистан менен окшош болгон президенттин ченемсиз ыйгарым укуктары бар. Анын ичинде эмне кирет? Мына президент аткаруу бийлигинин башчысы. Түздөн түз акыркы чечимди 1 жылга мамлекеттик бюджетти түзүүдө, 1 жыл аткарылган мамлекеттик бюджетти акыркы чечимди президент кабыл алат. Жогорку кеңеш бир гана жактырып берет, ал жактырган чечими сунуш иретинде кабыл алынат да. Ошол эле Венециялык комитет сыяктуу экен да? Ооба, алардын чечими сунуш иретинде кабыл алынат, мониторинг жүргүзүүгө укуктуу. Үчүнчүсү бул соттордун мисалы Совет судей деп коет, соттордун кеңеши бар. Мына ошо соттордун кеңешине президенттин квотасы менен кирет, анын түзүлүшү 50%. Мен азыр адашым мүмкүн, бирок ошо көпчүлүгү президенттин дагы квотасы менен кирет. Андан сырткары эл аралык өкүлчүлүк, андан сырткары түздөн түз аткаруу бийлигинин мүчөлөрүн түзүүдө, бул кабинет министрлеринин. Ошо менен айта кетиш керек, калган мамлекеттик институттар азма аз болсо дагы көз карандуулугу болот. Эми бул де юра. Президент ошол бардыгына жоопкерчиликтүү деген ниет менен эл добушун берген. Де факто арадан азыр бизде 5 жылдан ашып атат. 5 жылдан ашты бул конституция кабыл алынып иштеп баштагандан бери. Жакшы нерселер дагы аткарылып атат, жаман эмес. Бирок терс жагы бул ошо президентти курчаган бир гана президенттик администрация эмес, андан сырткары башка мамлекеттик институттардагы мүчөлөр өз билимдүүлүк кылып, башаламандык кылып, кандайдыр бир тандоо иретинде мамиле жасап, мамлекеттик тейлөөнү сапаттуу иретте көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү толугу менен болбой атат. Бул мындай жалпы практика деп койсок болот дүйнө жүзүндө. Кайсыдыр бир жерде бир мамлекеттик институттун мүмкүнчүлүктөрү күчөйүп кетсе, кийин аны токтотуш кыйын. Аны бир гана бара президент жана өзүнүн администрациясы ойлонуппу, же өлкөдө кандайдыр бир күчтүү критикалык ой жүгүртүү болгон жарандарбы, бул жарандардын чечими болуш керек, талабы болуш керек, же күчтүү иштеген мисалы башка кандайдыр бир секторлордун талабы менен өзгөрүлбөсө, жалпы тенденция ушул бойдон уланта кетиши күмөн да. Ошон үчүн мен бул нерсени бүгүн сизге жаңылык катары айткан жокмун. Мен бул нерсени 2020-жылдан бери бизде конституциялык кеңеш түзүлүп, жана биз ошол учурда аналитикалык борбордун атынан чыгып баштагандан бери айтып келем. Бирок бизде юристтердин түздөн түз милдетибиз бар. Өлкөдө кайсыл мыйзамдар кабыл алынса, биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз. Укуктук саясий комментарийлерди берип коюуга укуктуубуз. Мыйзам кабыл алынгандан кийин биз ошол мыйзам менен иштөөгө милдеттүүбүз. Эгерде мыйзам менен иштей албайм десе, анда өзүбүздүн практикадан баш тартуу зарыл. Үйдө отуруш керек. Ошон үчүн бул ушундай абал. Менин оюмча, Кыргызстандын жалпы жарандарына өлкө катары биз бул учурду дагы баштан кечиришибиз керек эле, көрүшүбүз керек эле. Эмне дегенде, биздин региондо өтө радикалдуу активисттер көп да. Аны сиз дагы, мен дагы эл менен эл катмарында көп жүрөбүз. Байкасаңыз, мындай күчтүү калкан, бизге бир кол, бир борбор дегендер көп да. Мына ошолордун пропагандасынын жыйынтыгында биз бүгүнкү күндө ушундай өзгөчө саясий укуктук абалда жашайбыз. Эми калганы бир Кудайдан, бир элден. Мен бардыгына эмне каалап кетет элем, биз өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү уланта беребиз. Ар ким өз тармагында. Ооба, бирок Кудайым өзү ыйман сап берсин баарыначы. Мен сураган төркүнү, мисалы эл дүрбөп, бул мисалы иш башкармалыгы элдин башыны айлантып алды, мынтип башкарып атат деген. Балким биз өткөрүп бергенден кийин президент ошол чечимди кабыл алганда унчукпай отурушубуз керектир, балки мурункудай эле элестетпей деген суроону бергим келет да. Азыркы күндө иштеп жаткан конституциядагы канат конституциянын биринчи бөлүгүнө таянганыбызда бул общий
жарандардын жана адамдардын укуктары жана мүмкүнчүлүктөрү да мыйзамдык. Анга караганда жарандардын толук укугу бар. Мисалы президенттен отчетту талап кылууга, чыгып өзүнүн оюн айтууга, мамлекеттеги болгон процесстердин баарынан маалымат алууга, ошо мамлекеттик мекемелерди контролдоого, наразычылыгын көрсөтүүгө, колдоосун көрсөтүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Бул нерселер концептуалдуу иретте жазылган. Болгону бир өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө бизде мисалы кылмыш кодекси бар. Жалпы иштеген адамдарды жоопкерчиликке тартуучу институттар бар. Адилеттүүлүктү орнотуучу цепочка бар. Бул чоң цепочка. Анын ичине милициядагы тергөөчүлөр баары кирет. Соттор кирет, прокуратура кирет. Мына ошолор ыйгарым укуктарын күчөйтүп, көбүрөөк башкаруу концентрациясы бизде укук коргоочу правоохранительный органдарга берилип калган да. Ошондуктан конституцияда каралган укуктук гарантиялар жана укуктук мүмкүнчүлүктөр толугу менен аткарылышына көптөгөн мыйзамдык чектөөлөр бар. Мына ушунда күчтүү президенттик мамлекет деп атасак болот да. Анан көп ыйгарым укуктардын концентрациясы аткаруу бийлигинде. Аткаруу бийлигинин ишмердүүлүгү менен анын ресурстарын, мамлекетте жалпы ресурстар көп да, бул бир гана мамлекеттик бюджет эмес, келген бюджетке тиешелүү эмес болгон фонддор. Андан сырткары мамлекеттик канча ресурстар бар. Бул горнодобывающая отрасль, мамлекеттин канча мекемелери бар, инфраструктуралары бар. Ошолордун баарын кошкондо башкарууда концентрация аткаруу бийлигине түшүп атпайбы? Мына ошонун жыйынтыгында жалпы күчтөр бир институтка каралат, калган институттар бар мүмкүнчүлүктөрү, бирок чектелген. Ошону менен биз ушундай өзгөчө саясий укуктук абалда жашайбыз. Эл чыгат, эл наразычылыгын айтат. Бирок көбүрөөк эрктүү чечимдерди бир институт баардыгынын үстүнөн кабыл алат. Менде мондой суроо бар. Жалпы көп мамлекеттерде деле бул колдонулуп келет. Анан биздин мамлекет деле мына жакында өзүбүздүн чек ара маселелерибизди чечтик. Буюрса чечип, мына тынчтыкка орноду деп отурган учурубуз. Бирок ушул жерде суроо жаралат. Биздин мамлекетибиздин территориясы 198.000 чарчы метр километр түзчү. Эми чек ара маселеси чечилгенден кийин 208.000 чарчы километрди түздү деп мындай угуп жүрөбүз. Эми ошол мамлекеттин территориясы өзгөргөндө мамлекетте жаңы конституция кабыл алышы керекпи? Же бул кандайдыр бир мамлекеттерде жөн эле баягы президенттин мөөнөтүн узартыш үчүн гана колдонулган ыкмабы? Жок, негизи делимитация, демаркация деп коет бул маселелерди. Бизде кыргыз өзбек чек арасы делимитация, демаркация иштери уланууда. Жана кыргыз тажик чек арасында да делимитация жумуштары бүттү, демаркациялары дагы уланууда. Бул чек араларды аныктама жана калган инфраструктураны ишке келтирүү иш чаралары да. Эми бизде чек арада мисалы мурдаңкы учурда чечилбеген территориялар аныкталуу учуру бул эч кандай конституцияга тиешеси жок. Бизде атайын иштеген мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдарга таянып чек ара аныктоочу иш чаралары межправительственный группалардын ортосунда өтүп бүттү. Ал жерге элдин түздөн түз референдумга катышып добуш берүүгө укугу жок. Бул жерлер только аткаруу бийлигинен межправительственный группа иштейт, анан кийин жогорку кеңеш жактырып берет, президент акыркы чечимди кабыл алат. Ошо менен бүгүнкү күндө бул механизмдер иштелип, толугу менен иш чаралар, жыйынтыктар ишке кирди. Эми башкасы чек араны аныктоодо анын территориясы кээ бир учурларда азайып, кээ бир учурлар көбөйгөн учурда дагы бул конституцияны өзгөрүү үчүн эч кандай жагдай түзбөйт. Конституция бунун жыйынтыгында өзгөрүлбөйт. Чек ара эгерде кандайдыр бир километраж менен бизде мисалы кап болгон топтор дагы бар да, мисалы бизде деген Кемпир-Абад өтүп кетти анын территориясы, бирок анын ордуна альтернативный территория алдык да. Бул жерде
мен только процессуалдык нерселерге баа берип келдим да. Мисалы чечим мынча күндө кабыл алыш керек мындай формада депчи, бирок анын ичиндеги болгон бул жерде алмашыш керек, бул жерде алмашпаш керек, бул жер биз үчүн чечилбеген жер, бул жерге тиешебиз жок дегенге бунун бир гана межправительственный топтун жана биларман бул тармактагы адамдардын баа берүүгө укугу бар да. А калган учурларда мисалы эмоционалдык заявлениялар болуп калса, биз эки мамлекет же региондогу болгон абалга бир кандайдыр бир терс таасир берип коюшубуз мүмкүн. Ошол үчүн территория көбөйдү квадратный километр боюнча, ошондо бир канча бир 9 квадратный километрге 9 же бир 10 көбөйдү. Бирок ал конституцияга өзгөрүү үчүн жагдай түзбөйт. Ал бүгүнкү күндө иштеп жаткан мыйзамдардын негизинде иреттештирилген жана ишке киргизилген. Мындай суроо, эгерде мисалы үчүн бүгүнкү күндө ошол кээ бирки саясатчылар өздөрүнүн кызыкчылыгы болобу же болбосо мындай чындап эле күйөрмандык кылып мындай айтып атчабы президент туура эмес кетип атат, шайлоо болуш керек деген адамдарга да мисалы ошолордун коркунучу чындап эле болсо, эл аралык деңгээлде кандай коркунуч бар? Кыргызстандын жетекчилигине кандайдыр бир мындай санкциялар болуп калышы мүмкүнбү? Же кандай коркунуч бар? Мен эң бир кооптуу эл аралык аянтчасында жакпаган бир мисалды келтирип берейин. Бул биздин регионалдык кошуна өлкөбүз Афганистан. Мына бизде кошунабыз Тажикстан, Тажикстандан кийин Афганистан болуп атат да, чыныгын айтканда. Мына Афганистанда өз учурунда Талибан тобу экстремисттик топ деп табылган. Биз чыныгы Кыргызстандагы жалпы Борбор Азия өлкөлөрү, Орусия башкалар Талибанды экстремисттик топ деп кабыл алып жана алар менен эч кандай мамиле түзүүгө, аларды башка жерге киргизүүдө баардык жерде чектөө бар болчу. Бирок мамлекеттин ичинде шайлоо негизинде эмес, согуш негизинде, согуш бул эң жаман бийликке келүү жолу да, бирок согуштун жыйынтыгында Талибандын лидер топтору келип бийликти ээлешти. Эми биз жер жүзүнөн бул Афганистан деген өлкөнү бүгүнкү күндөгү абалы менен кыра албайбыз. Бул бир гана бул Кудайга жана өздөрүнө тиешелүү маселе. Бул геноцид деген бул чоң преступление. Биз буларды четтеп кое албайбыз. Бул жандар. Ошол үчүн дүйнө жүзүндө эмне кылды? Эң биринчилерден болуп Казакстан менен Кыргызстан, Өзбекстан, Орусия, анан калган башка өлкөлөр өзгөчө биздин региондо азыр болсо Бириккен Улуттар уюмунун аянтчасында Талибан тобу экстремисттик тизмелерден алынып атат дагы. Булар расмий өлкө башчылары, расмий өлкөдөгү өкүлдөр деп Афганистандыкы кабыл алынып атат. Бул жакшы эмес мисал. Кыргызстанга Кудай сактасын мындайдан. Бул мен сиздерге эмнени түшүндүрүп берейин. Өлкөнүн ичиндеги болгон процесстер, бийлик менен элдин ортосундагы маселелер бул өлкөнүн ичиндеги чечиле турган маселелер. Тышкы көзөмөлчүлөр, башка шериктеш эмес өлкөлөр бизге өздөрүнүн баасын берип, нота жиберип дипломатиялык биз менен достошобу, достошпойбу? Бизге мисалы Кыргызстан чакан өлкө болгондуктан өнүгүп келаткан экономикасы менен бизге мисалы грант, кредит берилеби же берилбейби, бизге көбүрөөк инвестиция киргизилеби же киргизбейби деген эле параметрлер менен, критерийлер менен же биздин жарандарды мигрант катары жумушка алабы же албайбы деген параметрлер менен биз менен мамиле түзүшү мүмкүн. Бул ноталардын жана келишимдердин негизинде. Бирок түздөн түз бизге киргишип, түздөн түз бийликтин же жарандардын эркине таасир кетирүү же нааразычылыгын көрсөтүү бул мыйзамда дагы, эл аралык мыйзамда дагы жол бербеген механизмдер. Ошол үчүн бүгүнкү күндө бардык президент жана президенттин ыйгарым уктары, жогорку кеңеш, соттор жана өлкөдөгү бөлүнө турган ресурстар, бул мисалы канча бизде горнорудный отрасльда көмүр, алтын жана башка биздин мамлекеттик мекемелер, байлыктар бар. Ошолорду бөлүүдө бул эл менен бийликтин ортосундагы келишимдин негизинде түзүлгөн маселелер.
башка суроо бизде эл канчалык өзүнүн ыйгарым укуктарын жакшы түшүнөт жана талаптуу, жоопкерчиликтүү, укуктуу жарандык чөйрө түзө алат, бул башка суроо. Бирок жалпы эл аралык укуктук механизм ушундай түзүлгөн. Айрыкча атап кетсек, бүгүнкү күндө ошол эле бүгүнкү биздин президентибиз Европа мамлекеттеринин парламентинде дагы аты аталып, эл Кыргызстандын ичинде мындай эбегейсиз колдоого ээ деп аталып кетип атат. Демек, мындай эл аралык деңгээлде алып келгенде бизге мындай чоң деле коркунуч жок. Аны биздин ички саясаттагы эле адамдар мындай толкунду көтөрүп аткандай сезим болот экен да анда. Бизде эми өзүңүз жакшы билесиз да, ар кандай эл аралык исследованиялар жүргүзө турган мүмкүнчүлүктөр бар. Биздин мамлекет андай иш чаралар үчүн ачык. Эл аралык рейтингдер бар. Мисалы, бир рейтинг бар, Doing Business. Бизнес канчалык Кыргызстанда кылууга мүмкүнчүлүк бар деген. Анан кийин Freedom Press деген, это свобода прессы, пресса эркиндиги, көптөгөн эл аралык критерийлер бар, ошонго карата кылышат. Бирок жалпы өлкөдөгү жүргүзүлгөн ошол изилдөөлөрдүн негизинде биз кандай жыйынтыкка келсек болот, элдин колдоосу бар деген гана түшүнүккө келип атышат да. Ооба. Выборочный. Ооба, бул мындай жакшы жагдайда, бул жакшы көрүнүш, что биздин өлкөдө дагы бир төңкөрүш болуп кетүүгө катализатор факторлор азыраак экен дегендин белгиси. Биз сиз менен Кыргызстандын жараны болгондуктан мен үчүн мыйзамдуулук маанилүү. Бирок стабилдүүлүк, өлкөдөгү туруктуулук, улуттук коопсуздук, кыргыздай мындай улут катары сактап калыш, өлкөбүздү сактап калыш, дүйнө жүзүнөн чызылып кетпеш, бул биз үчүн дагы мындай глобалдуураак маселе да. Ошол үчүн мен ойлойм, кандай болбосун саясатчылардын дагы сүйлөөгө, айтууга мүмкүнчүлүгү бар, бирок арасынан объективдүү аналитика дайыма болуш керек да. Ошондо бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктоочу суроо бергим келет. Жалпысынан алганда, саясий туруктуулукту, бар жокту эске алганда, ошондо 27-жылы январь айында сиздин юрист катары, жаран катары пикириңизде президент Садыр Жапаров кыжалат болбостон өз мөөнөтүндө шайлоого барса болот, жаран катары шайлоого эгерде баргысы келсе? Ооба, жалпы биз дискуссия 1 сааттан көбүрөөк кылып атабыз. Азыр дискуссияда жалпысынан бүгүнкү күндө ушундай комплекстүү, укуктук, бейформалдуу, саясий, экономикалык башка жагдайлардын жыйынтыгында президенттин экинчи жолу өзүнүн кандидатурасын коюуга мүмкүнчүлүгү бар жана алардын жыйынтыгында 2027-жылдын январында, январдын 4-жумасында президенттик шайлоо болушу күмөн. Андан алдын, мисалы, азыр өзүнүн ыйгарым укуктарынан отказ кылам десе, анда бизде досрочный отказ болуп саналып, президент эми ачыгын айтканда анын ордуна башка бир же премьер-министр, аткаруу бийлигинин башчысы, же төрага аткаруу убактылуу президент болуп шайланышы зарыл болуп калат. Эми ошондуктан ушундай жалпы жагдайлардын жыйынтыгында ушундай жыйынтык чыгып атат. Сонун келип бергениңиз үчүн рахмат. Убактыңызды бөлүп, анан көрүүчүлөргө кайрылуум. Мамлекетибизде тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун жана ар бир тармактын өзүнүн адисинен кептүү мындай кеңештерди угуп турсак пайдалуу болот. Бөлүшкөндү унутпаңыздар. Анан жактырууна баскыла.